Assalamu alaikum сүйіктүү көрүүчүлөр, чоң суроо долбоор кайрадан эфирден жана бүгүн сиздер үчүн көпчүлүк көрүүчүлөр суранган темаларды бириктирип чыгара алып чечтик. Жактактап айтканда кыздарга кандай жигиттер жагат. Таң калбаңыздар. Мындай эфир тартканбыз. Ооба, бирок көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү намаз окуган жигиттер жагабы экен, сурап бериңизчи. Спорт менен машыккан балдар жагабы экен, же болбосо армияга барган балдар жагабы, же кандай балдар жагат деп эле ызычуу салып эле иш кылып ошол темада аябай көп сурашты эле. Ошонун баарын бириктиребиз жана бүгүн кыздардан ыймандуу жигиттер жагабы, 5 убакыт намаз окуган, спорт менен машыккан жигиттер жагабы, же болбосо тамаша көрүү жигиттер жагабы деп 3 вариант сунуштап көрөбүз жана алардын жообу кандай болот экенин билмекчибиз. Жана баштаардын алдында сиздерден бир чакан суранычыбыз бар. Каналыбыз жакшы өзүнүп келатат. Колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн эми анан 80% көрүүчүлөрүбүз тилекке каршы каналыбызга катталбай туруп көрүшөт экен. Ошон үчүн сиздерден бир сураныч. Каналга катталып койсоңуздар 100 миңге жеткенде аябай бир чоң сүйүнчтөй болуп атат. Ошон үчүн жардамыңыздар керек. Басып эле койсоңуздар, подписация деген баскычты биз үчүн чоң жетишкендик деп айтам. Ошон үчүн келиңиздер, 100гө аз эле калды, бир жамдап коелу, а биз болсо баштадык. Нуриза, кандай жигиттер көрүп чыгат? 5 убакыт намаз окуган, спорт менен машыккан, же болбосо тамаша көрүү жигиттер? Намаз окуган жигиттер. Себеп? Анткени алар ар дайым мындай кандай айтсам, ыймандуу болушат эң негизи. Ыймандуу, сабырдуу. Ооба, ошол адамдагы бардык сапаттар ошол жигиттерде бар деп ойлойм, ыймандуу намаз окуган. Чоң рахмат, Нуриза. С харизмой. С юмором, с харизмой. Ну, чисто для того, чтобы веселее было, да, по жизни? Да. А вам? Главное, душой был чистым, и все. Мне не важно, религиозно или нет. Ага. Все. То есть определенного критерия нету, да? Нет, пока что нету. Не думала. 5 убакыт намаз окуганды тандайм да. 5 убакыт намаз окуган, себеп дегенде? Себеп дегенде жолдошум 5 убакыт намаз окуйт дейм. Жашоо жеңилирээк болот экен. Ооба. Сабырдуу. А сиздики же? Меники деле ушул. 5 убакыт намаз окуган, баарын эле жагат кандай балдар. Чоң рахмат. Спортсмендер деле нормально эле. Спортсмендер деле. Так, Жездеш, ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Мынакей көрүп атабыз. Походу, Жездеш еще намаз окуган сырткары спорт менен машыгып атат окшойт, э? Да еще и тамаша көй деп да койсоңуз, полный комплект. Ооба. Анда Айтпайм, 3 түрдө тегиндей жагат депчи. Анда сизге аябай эле повезло болуп турду да. Макул, чоң рахмат сиздерге. Хорошим чувством. Почему? Чтобы не было скучно или... Это больше привлекает. Больше привлекает вас именно, да? А вас? Воспитанность, именно манера общения. Если человек, все время матерится, как-то, как объяснить? Не, тут 3 варианта только: религиозный, спортивный или же с хорошим чувством юмора. Чувство юмора, наверное. Биздин тарбиябызга ошолор туура келсе керек. Ыймандуу жигиттер жагат. 5 убакыт намаз окуса аябай сонун болмок. Ооба. Аха, сиздин оюңуз боюнчачы? Мен деле оюм боюнча ушундай. Мындай. Бул эле орусча айтмакчы, развернутый ответ болосуң, мындай толуктап себеп дегенде мага анда жигиттердин бул характер мындай черталары жагат деп. Биздин өзүбүздүн үй бүлөнүн тарбиясына байланыштуу бизде көбүнчө ыймандуу балдар жагат мага. Ыймандуураак балдар, 5 мал намаз окуган. В то же время спорт менен деле машыкса, ал өзү үчүн деп эсептейм. Спорт менен машыкса бардык качестволор болгон. То есть спорт менен машыкканы, тамаша көй болгону бул коомго көбүрөөк пайда этет, спорт менен машыккан өзүнө, ыймандуу болсо жашоого көбүрөөк пайда этет дейсиз. Ооба. Мына ушул жооп аябай сонун болуп окшойт. Чоң рахмат. Каналга катталып койгулачы. Подписывайтесь на Фрунзе ТВ. Там лучшее, что ты увидишь вообще. Блин, айтпай эле коеюнчу. Айта бериңизчи, пожалуйста. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар.
Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3,5 миң сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортименти. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары көбүктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгондо гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Ламидин базарында, Восток 5 кичи районунда, Билинг Баканбаева көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып коюңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткилип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. По сути, үч качествосы тең болгон жакшы да. И чувство юмора албетте абдан керектүү. Спорт менен да машыккан дагы, намаздагы окуп мындай ыймандуу болгон балдар. Жакшы, бирок ошо 3 характеристикадан бири экөө точно жок болуп калат, бирөөсү бар. Кайсынысына көбүрөөк сиз лично өзүңүз көңүл бурмаксыз? Намаз окуган жана спорт менен машыккан. Ну и чувство юмора. Үчөөнү тең кыя албай атасыз, Үчөө тең болуш керек. Бирөөнү тандап көрүңүзчү. Ыймандуу намаз окуган. Бул подружканын аты ким? Асема гана жигиттер жагат деп койду, ыймандуулар жагат деди. Намаз окуса сонун болот деп, а сизгечи? Тоже ыймандуулар. Чувством юмора дегенде эле. Көбүнчө кайсысына басым жазамаксыз? Ыймандуу. Ыймандуу, себеп дегенде? Ыймандуу болуш керек да. Болуш керек, ал сөзсүз түрдө. Бирок ага да бир мындай чоң көз караш болуш керек да, мындай ыймандуу балдардын менен жашоо оңой болот же мындай болушат же көчө коомдо өздөрү мындай алып жүрүшөт деген сыяктуу. Кыйнап салдым окшойт, Жака. Чоң рахмат. Подружкаң экөөңөргө тең ыймандуу жигиттер жагат экен. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге чындыкты айтыш керек. Көпчүлүк биздин берүүлөрүбүзгө жооп берген адамдарды сынга аласыңар. Комментарийлерде аны кылбаңыздар деп суранабыз. Себеп дегенде биз кыдырып жүрүп 100 адам болсо, алардын арасынан бир 4-5 жооп бергенге макулдугун беришет. Себеп дегенде камерадан катышат, анан албетте жөн эле өзүнүн ою жоктугудай эле мындай билдиргизип коюшат да. Ошон үчүн не дейм, бизге аябай оор болуп атат. Шаарды кыдырып жүрөбүз, баары качып калышкан, тем более чоң суроо долбоору бир аз популярдуу болуп калгандан кийин. Ошон үчүн каналга да бир катталып коюңуздарчы. Биз болсо да издейли, жооп берем деген адамдарды. Үчөө тең. Жок, үчөө. Абада 3 мүнөз болсо. Бирөөнү үчөө тең болсо анда вообще комбо болуп кеткен тат, бирок бирөөнү тандап кой. Намаз окуган, наверное. Наверное, жок айта айланайын, уверенно. Ай, кетип кой, линияда күтүп тур, Биякта кыз виза алган тат. Кайра айтсаңыз? Намаз окуган балдар, 5 убак намаз окуган, спорт менен машыккан, жана тамашакөй, орусча айтмакты, с хорошим чувством юмора. Намаз окуган. Всё, окончательный ответ. Звонок другой керекпи? Жок. Итак, чалып атасың, может сурап коем да, намаз окуган деген вариант тандай берейин деп. Атыңыз ким? Айдана. Айдана, чоң рахмат сизге. Хорошим чувством юмора. Почему? Обратный вопрос. Весело. С ними весело, да? Спортсменами не так будет весело. Ну, смотря какой спортсмен. Борец греко-римского вида. Борец мне точно не нравится, нет. А какие спортсмены нравятся вам? Нет, знаете, главное душа. Да, все девушки вот так отвечают. Но мы даем выбор только по 3 критериям. Это религиозные. Лично вот с чувством юмора. Ну, с ними, потому что веселье. А вам, походу, спортсмены, да? Нет, мне свой муж нравится. А он какой? Он хороший, добрый человек. С чувством юмора? Да, конечно. Спортом занимается? Нет, сейчас уже не занимаюсь. Пивной живот отрастил уже? Растет. Да, потихоньку. Лежа в диване занимается за шоколадкой. И самый главный вопрос, он религиозный или нет?
Религиозный. На джума намаз ходит. Да, иншаллах ходит. На пятикратный намаз пока не читает. Он у меня хадж даже ездил. Все, тогда вам повезло, да? У вас сразу два критерия, да, совпало. То есть чувство юмора и религиозный. Вот. Надо вот немножко дать, чтобы он начал хотя бы по утрам бегать, и все, у вас будет ком. Да. У вас будет комбо, тогда супер мужик. Так, нас тоже снимают, это, по-моему, конкуренты Фрунзе ТВ. Как корреспонденты канала Фрунзе ТВ делаем опрос, а тут нас технично палят, и не знаю, куда, какой канал будут закидывать, но... Мы у нас в гостях, она с Калининграда. В Инстаграм? С Калининграда, да? Ну, Кыргыз элес. Кандай аяктан Калининград? Кандай дейсиң? Калининградта кандай болот? 20 жылдан бери. 20 жылдан бери? Охо, прям уже отурташып калсыңар да? Почти отурташып калганбыз. Почти отурташып. Келейин деген ойлор барбы? Бул коноктоп жүрөм. Жок, кийин конокко эмес, мындай келип туруп эле бир жерден квартираны алып туруп эле отуруп туруп эле площадка күндө чыгып. Ошондой ою менен ушу коноктоп келип жактырса, Бишкек жакса, ушу келейин деген оюм бар. Анда эжеке мындай кыласыздар. Бүгүн эртең чыгат. Баардык Калининградда орустарда кошуналардын баарын айткан Фрунзе ТВ деп туруп катталып коела дейсиздер. Баары катталып койсун. Чоң рахмат. Өзгөчөлүк жараталы дедик. Себеп дегенде бул жакта аябай кооз түгөйлөр өтүп бараткан экен. Анан Мен ошо чыгармачылык жагына биз экөөсүнүн жакын болгондуктан мен тамаша көйлүк жагы, эме жагын өзүм жактырам да. көбүнчө тамаша көйлүккө жакын. Тамаша көй жакын, тамаша көй. Анда буюрса кесиптешилер мырзалардан экен да. Түшүнүктүү. Өзүңүзгө дагы ошол характеристикасы көбүрөөк жакканы үчүн прям мамилеңиздер сонун болот атабы? Ооба, экөөбүз түшүнөбүз да. Эми спорт менен кичине машыктырып туруп анан кийин бир 5 убакка чыгып алсак вообще ком болот экен, Жакшы болмок, жакшы болот эле. Уктуңуз табайка, жакшы болмок дейт. Ошон үчүн бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Өзүнүн күчүнө ишенген, кандай десем, коргой алган, мүмкүн мекенге жардам бере турган болуп калар. То есть орусча айтмакчы мындай, за каменной спиной болгонун билет. Да. Атыңыз ким? Аелита. Аелита. Все, Ала-Тоо кинотеатрынан нары өтсөңүздөр, волейбол ойногон, удар урган спортсмендер толтура экен. Балким өзү менен таанышып келесиз. Жок, рахмат. Кандай десем, эң биринчи мен жигит тандоого көңүл бура турган болсом, мен анын намаз окугандыгына же спортчу болгонуна карабайм. Адамгерчиликтүү, анан жана ички дүйнөсү, жан дүйнөсү таза, мени сүйгөн, сыйлаган жакшы жигит болсо мен Сонун. Кыздардын баары негизи ушинтип кыялданат да, бирок если суроону капталдан койгондо, ошо үчөөнүн көбүрөөгү кайсы жагына көбүрөөк жакыныраак болмоксуз? Ошол намаз окуган жигиттергеби же спорт менен машыкканбы же болбосо аябай тамаша көй шустри болгон жигиттерге? билбейм, эгер намаз окуп, бирок мен аны сүйбөсөм, мен ал адам менен кантип андан ары мындай отношения куруп кетем. Ошондуктан мен жакшы көрсөм, кандай болсо да ошол бойдон жакшы көрөм. Мен түшүнбөдүм эч кандай. Силер түшүнсөңөр болду. Же болбосо ладно, намаз окугандарга көбүрөөк, же наоборот тескерисинче кичине сөзгө бай, көңүл көтөргөнү билген жигиттерби? Эми өтө шустр эмес, өтө жоош эмес, орточо. Орточо, ладно. Намаз окуган. Намаз окугандарбы? Сиздин оюңуз койчу? Меники деле ыймандуулар жагат. Ыймандуулар болсо? Төө эркектер жагат. Спорт менен машыккандар вроде. Себеп? Билбейм, негизи өзүм жагат да ошондой. Спорт жагында көп жүргөн адамдар. Түшүнүктүү. Бирок жигиттер менен сүйлөшкөндө өзүңүз кандайсыз? Мындай шаңнуу сүйлөшкөн же серьезныйраак сүйлөшкөн жакшы көрөсүзбү? Себеп дегенде спортсмендер дегенде көбүнчө серьезный болобу дейм да. Ыйраак эле. Өзгө серьезный жигиттер жагат. Ооба. Кайым серьезный дегенде бирок мындай жалжактап кеткендер эмес, мындай кээде тамашалап тургандай, күлдүрүп тургандай дегенде, андайлар. Жок, андайлар деле болуш керек. Албетте тамашалап турбаса болбой калат го. Что с чувством юмора нравится, да? Да. Угадал? Да. А спортсмены? Да. Религиозные парни? Нет, да? А вам? Мне не знаю, если этот человек для меня не знаю. Не знаю. Нет, просто 3 варианта. Вот Элеонора уже выбрала. С чувством юмора ей самый раз. Ну, если спортивные парни тоже можно. Ну, если спортивный, то умный,
Ну и с чувством юмора. Так, я хочу спортивных, умных, с чувством юмора и еще и богатых. Да? Всех выбрать, да? Все критерии. Более спортивные или же с чувством юмора? С чувством юмора. Начитанные, образованные, думающие о себе. Не подкаблучники. А это как? Что прям... Вас как зовут? Айгерим. Айгерим, вот такие грубые, что ли? Ну, не настолько, но хотя бы в этом тоне там. Умели управлять девушками. Нет, ну, имеется в виду независимые во мнении, полагающиеся на себя. И, можно сказать, я не знаю, ну, имеется в виду, должны быть свои, конечно, моральные ценности, но не слишком, как я до этого сказала, религиозные. Айгерим, вы чересчур серьезная девушка, да? То есть вам парни с юмором вообще не нравятся? Ну, насчет Так, да? юмора я не знаю, потому что иногда юмористы и к месту, этот юмор не к месту. Да, это понимаю. А спортсмены вообще не ваш тип, да? Походу. Занимающийся спортом, да. Вот. Занимаешься спортом, можно. Ну и столько критерий сейчас начислили. Сейчас парни будут сидеть и думать. Айгерим, классная девочка. Первая, кто перечислила столько критерий, и вам огромное спасибо. Задумались наши зрители. Мынакей, ушунмен биздин чоң суроо долбоорубуздун убактысы да келди. Айтып өткөндөй эле силер суранган темаларда биз опрос кылдык жана жыйынтыгын өзүңөр көрдүңөр. Соңунда эмне дейбиз? Ар бир бизге келген комментарийлерди биз жакшы окуп чыгабыз жана аларга жакшы, эгерде сунуштар, жакшы варианттар болсо, аларды албетте ушинтип чагылдырып чыкканга да аракетибизди кылып жатабыз. Ошон үчүн сиздерден дагы бир суранычыбыз бар. Комментарийлерге кирип туруп өзүңөр эмнени каалап жатасыздар? Кайсыл темада опрос сурамжылоо күтөсүңөр, ошонун баарын жазсаңыздар. Кайсыл вариант көбүрөөк лайк алса, ошону биз сөзсүз түрдө чыгарып атабыз. Жана соңунда да бир сурааны өтөйүн. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз сиздер үчүн мынакей талыкпай бир жарым жылдан бери эмгек кылып келатабыз. Эми ошо эмгегибиздин артын бир аз мынакей баалап койсоңуздар, четте турган подписаться деген баскычты бассаңыздар, каналга катталып койсоңуздар, жакын арада 100 миңге жеткене калдык. 100 миңге жетсек биз күмүш баскыч алгантабыз. Ал биз үчүн чоң жетишкендик болот. Ошон үчүн бир аз сиздердин жардамыңыздар керек. Каналга катталып, коңгуроону басып, анан сөзсүз түрдө ар бир чыгарышка лайк бастырсаңар, биз албетте кубанып турмакчыбыз. Бул чоң суроо долбоору болду. Менин атым Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.